Базар Коргон районунун тургуну Райкан Өмүркулова бүгүн Ооза Чарга эт алганы келди. Үй бүлөсү 5 адамдан турат. Ал 1200 сомдук үйдүн этин сатып алып, 2-3 күндүк тамакка жеткирем дейт. Көч кымбат чындыгында, же мал кымбатпы, же көч кымбатпы. Ушу түгөнтү анан эптеп алып жеп атабыз да. Балдарды акча салгыла, көч түгөндү деп атып. Эми качан мал арзандаса, анан кийин көч арзандаса керек. Үй бүлөдө канча жаш? Бешөөбүз азырынча. Бешөө. Бул 2 тамак болот да, же 2 же 3 аясак. Аталган райондогу эт саткан күркөлөрдө малдын эти 680 сомдон, койдун эти 690 сомдон деген жазуулар илинген. Бирок жергиликтүү тургундар ишкерлердин сатуучулардын өз боемочулук аракеттери арбын болууда дешет. Жергиликтүү бийлик тарабынан азык-түлүк продукциялардын бааларын туруктуу кармоо максатында райондун борбордук аянтында ар жумасында бир жолдон ярмаркалар өткөрүлүүдө. Баардык азык-түлүк продукцияларын жана аларга шарттар түзүлүп берген шаардык мэрия тарабынан аларга ошол сатууга баары ыңгайлуу кылып шатерлор, столдор менен камсыздалып берилген. Кошумчалай кете турган болсок, ошол кезде эле эттин баасында туруктуу кармоо максатында ушул жерде эттин ар бир килограммы 650 сомдон сатылууда. Ошондой эле айыл чарба өсүмдүктөрү дагы базар баасынан кыйла төмөн сатылып, ар жумасында ушул жерде аянтта сатылат. Нокен районундагы борбордук базарда 10го жакын эт күркөлөрү иштеп жатат. Мында эң кызыгы баалар жазылган эмес. Каалагандай шартта каалаган баа коюлат. 2000 болду. Килограммы 720 экен. Кымбат да. Өзүбүздүн пенсиябыз болсо 700 сом, 7000 сом. Кымбат. Ne yapayım mesela? Biraz bakın. Koduma dizilgen bağlar ilimde dağı ayıplı salak. Азыркы күндө өзүңүз билесиздер, этке, мал этине, кой этине көзүмө кирип турган мезгил. Бул Жалал Абад областы боюнча азыркы учурда баалар туруктуу. Ар бир район шаарлар өздөрүнүн баасын алышып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ошону көзөмөлдөп турат. Нокен районунда 3 аймакта соода-саттык базары иштейт. Эттин баасына байланыштуу райондук мамлекеттик администрациясы Момбеков айылында социалдык жарманка өткөрүүнү уюштурган. Жумасына бир жолу арзан азык-түлүк сатылат. Нокен район аймагында учурда эң негизги азык-түлүк корзинасын түзгөн баалардын продуктылардын тизмеги бар. Ошонун бааларына такай көзөмөл жүргүзүлүп атат. Анын биринчи кезекте мал этин, кой этин бааларынын антимонополия тарабынан бекитилип берилген баалар сакталып атат. Бул деген уй этинин баасы учурда 680 сом, кой этинин баасы 690 сомдон базарда Нокен район аймагында эки базардын Масы жана Кочкор Ата базардарында сатылууда. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык социалдык маанилүү товарларга бааларды жөнгө салуу аракеттери көрүлүүдө. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ишкерлер менен түшүндүрүү иштерин жасашып, айрым мыйзам бузууларга айыппулдар салынды. Кыял Сабирахунова, Бейбек Жумабаев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.